Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондунун жааматы өлкөбүздүн экинчи борбору болгон Ош-шаарына иш сапар менен барып, бизге кайрылган бир нече мекендештердин ден соолугунан кабар алып келди. Алардын ичинде Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан Теке айылында жашаган Гүлназ Адахан кызы жардам берүүбүздү сурап кайрылган. Гүлназ мекендешибиз 2 жылдан бери сейрек кездешүүчү кан оорусу менен ооруп келет. Фонд жетекчиси Азамат Байматов барганда Гүлназ мекендешибиз өз акыбалы менен тааныштырып, 4 жашар уулумдун бактысына айыгып, баламды жетим калтырбай, боорума басып чоңойткум келет деп көзүнө жашын алды. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биздин саламыбыз Ордолуу Оштон, ошо Жапалак өкмөтүнүн Теке айылынан биз салам жолдойбуз. Бул жерден салам жолдоп атканыбыздын дагы негизги себеби менин жанымда отурган карындашым, замандашым, мекендешим Гүлназдын башында чындыгында оор күн тургандыгын кайрылып, мына биздин Кайрымдуу Бол коомдук фондуна чындыгында өтө көп кайрылуулар келүүдө. Бирок бардыгына жетише албасак дагы мүмкүн болушунча аракет кылуудабыз. Себеби бул жалганда өтүп жаткан зымырык куштай өтүп аткан өмүрлөр өтүп жатат. Бирок кимибиз канчалык пайдаланып жатабыз, бул ар кимибиздин өзүбүзгө гана маалым деп ойлойм. Бирок дүйнөгө көп адамдар келип кеткен ааламда биз дагы жашап жатабыз. Кайсыл бир күнү ушул мезгил келет, күн келет, жараткан Аллахтын берген аманатын алчу күн дагы келерин эч ким тана албайбыз. Бирок ошол узагынан болсо экен деп ойлойт экенбиз. Урматтуу мекендеш, мен муну сөзсүз айткым келип турат. Себеби кыска өмүрдө ар бир адам каргандай тагдырдын жазмышы жазылып, бүгүн оор күндөрдү баштарынан өткүзүп аткан бир туугандар бар. Анткени биздин кыргыз медицинасына алы жетип жетпей, аргасыз чет өлкөгө барыш керек болуп жатат. Ал жака чакан акча эмес, чоң акчалар керектелип, азыр Гүлназ карындашыбызга келген оору өтө оор дарт менен алышып жаткан учур экен. Ошон үчүн бул нерсеге кайдыгер карабай, мына колуна, кучагына кыскан ушул жалгыз уулунун жакшылыгын көрсөм деген эне үмүтү, баласы менен эненин ортодогу канчалык сүйүү, канчалык экенин ар бир эне мээримин көргөн жан жакшы билет. Ошон үчүн менин тилек үмүтүм келдим, ушул бала энеден ажырабаса экен, эне мээримин көрүп чоңойсо экен деген гана үмүттө келип, ушул кадамдарыбызга жараткан Аллахым сооп жазса, биз ошол соопторду тапсак, демек биз чоң пайда тапкан болобуз. Ошондуктан урматтуу мекендеш, мына азыр Гүлназ өзүң да айтсаң, бул ооруга чалдыкканыңа канча убакыт болду? Мен бул ооруга чалдыккан 2020-жылы башталды. Бул оору менен ооруганыма ошо Бишкектен диагноз коюп келишти. Анан ошо Бишкектегилер неме дешти, бул ооруну айыга албайсың дегенден, анан башка Индияда айыгат экен. Ошо мен сиздерден жардам сурайын дедим, урматтуу кыргыз элим. Сиздерден суранарым, өркер элим, мага ошо оорум гана себепкер болуңуздарчы. Ошо үмүтүмө үзгүм келбейт, ушу балам үчүн жашагым келет. Азыр айтсаң, Гүлназ, азыркы учурда сенде кандай эме болуп жатат? Мисалы, мурда 2 айда бир кан куйдурчумун деп атпайсыңбы? Азыр 1 айда уже азыр неме болуп калат, уже 1 айга эми жетпей калат да. 2 жол, 3 жол куйдурганга туура келип калат. Мына акыркы күндөрү. Диагнозун айтсаң ошо. Мына азыркы сейрек кездешүү экен да. Ошондо мындай сөөктүн чучугун алмаштырыш керек деп атышат. Костный мозду алмаштырыш керек. Анан ошондо гана жакшы болосуң деп мындай үмүткөр кылып атышат врачтар. Ошо бир кан куйганда канча эме кан куюлуп атат азыркы учурда? Азыркы моментте 3 жол куйду 1 айдын ичинде. 1 айда 3 жол куй. Азыр дагы 63-кө түшүп кетиптир. Кечеге анализ тапшырып келсем. Анан кийин ошо 1-күн куябыз дешти дагы. Бир куйганда ошо 400 мг, 400 мг. Ушуну куюшту. Кан куйганда
азыр кандай болуп атат? Мисалы канды сатып алып туруп сатып алабыз. 1000 сомдон баштап 3000ге чейин сатып алабыз. Анан болбосо, аны эме кылбаса эме дешет. 4 адам алып келгиле дешет. Анан биз болгондой кыла албайбыз. Просто биз акчасын беребиз да 4 адамды эме кыла албай атабыз. Адам эме болбойт, чыкпай калат да. Анан кээде эме болуп калат да. Аякка барганыбызда кан жок болуп калат. Анан кандан ала албай калабыз. Анан барган сайын мына немелер бар. Да ничкет кетет да. Табыш кыйын болот. Нере тамырларым. Ошо мына балам үчүн кыргыз эли, мурбат эли, боркер эли. Ушу мага жардам берип коюңуздар. Сизден суранарым ушу Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Ушу сиздер гана себепкер болуңуздар мен ушу дааланып кеткениме. Ушу мындай мындай үмүтүм үзгүм келбейт. Мен да көп жашагым келет. Ана ата-энемин бир эле кызмын да. Ушу кыздардан бири эле мен ушу ата-энем көз жашын төкпөй, мен да жакшы болуп кетейин. Ушу балам келечеги үчүн ушу энем беримин төгүп карагым келет, ушу балам келечегин көргүм келет. Ушу телим. Урматтуу бир туугандар, мекендештер. Бир үйдүн мынакей бул Гүлнастагы мындай ата-эненин жалгыз кызы экен да. Анан мүмкүн болушунча кол сунуп койсоңуздар, сиздерден көптөн көп өтүнүч. Адам жашоодо жашагысы келет, ким эле жашагысы келбесин. Гүлнаста бир үйлөнүн, бир ата-эненин эркелеп, жакшы көрүп, сүйүп чоңойткон кызы. Жана ошондой эле бир туугандарынын айланасында жакшы чоңоюп, өсүп, бир туугандарды аябап отурат. Мындай бир тууган сизде да бар, бизде да бар. Кудай насип кылган болсо, уул кыздар сизде да бар, бизде да бар. Бирок эч бир үй-бүлөдө минтип, эч бир жан көз жаш төкпөсүн. Бирок бул видеону көрүп туруп мен ойлойм, жөн эле түрдүрүп, өтүп кетпестен мындай ооруларда көбөйүп атат деген сыяктуудай ойдо болбоңуз. Себеби Кудай кудуреттүү зат, балки мындай кайдыгерликтен эртең биздин жаныбыздан мындай аты жаман оорулар жаныбыздан чыгып калбасын, же өзүбүздөн чыгып калбашлыгына эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан бүгүн мүмкүнчүлүк сизде бар, бүгүн мүмкүнчүлүк менде бар келишликке. Жараткан ушундай басып турушулукту, ушундай мүмкүнчүлүктү, убакытты берип аткандыгын биз туура пайдаланышлыкты гана билсек деп ойлойм. Ошондуктан кеп маселе эптеп эле акча табып калышлыкта эмес, тапкан акчаны дагы туура сарпташ да. Ошон үчүн мүмкүн болсо 5-10 сомдон болсо дагы кол сунуп коюңуздар. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ушундай көз жаш төгүп турган жерде, муктаждык ушунчалык зарыгып турган жерде сооптуу да болот. Ушул сиздин кичинекей акчаңыз дагы. Ошон үчүн кайсыл бир күнү бул денеден жан чыккан кезде сиздин дүйнөңүз, биздин дүйнөбүз, байлыгыбыз, кийимибизге чейин баары калып, жылаңач кетер күндө ушул кылган жакшылыктарыбыз чоң пайдасын берет. Урматтуу мекендеш, жакшылык Кудайдан сөзсүз кайтат. Кол сунуңуз, колдоо көрсөтүп, себепкер болуп калайлы. Гүлнас мекендешибиз азыркы учурда айына 2-3 жолу кан койдуруп турбаса болбойт. Канды койдуруу болсо бекер эмес. Бул сейрек кездешүүчү оорудан толук айыгуу үчүн инжа жергесинде сөөк чучугун алмаштыруу керек. Бул операция кымбат баада турганына байланыштуу Гүлнас мекендешибиздин апасы Замира Пайызова ыйын токтото албай кайрымдуу мекендештерден жардам сурады. Мен биринчи мындай ооруну билбедим да. Анан кийин билип калдым. Жакшы болуп кетти деп утуруп больницага жаткырганбыз. Кан куйдурабыз. Ушу жакында билип калдым. Ушу 2 жылдан бери ооруп калды ушу кызым. Кыргыз элим. Ушу Адахам кызы Гүлназ кызыма
жардам берип коюңуздар. 2 жылдан бeri ошо кызы менен алышып жүрөбүз. Врачтар жакындан бeri чет мамлекетке барсаңар жакшы болот дегенден, чет мамлекетке барыш үчүн чоң суммада акча керек экен. Андай суммада акча бизде жок болгондуктан байланыштуу кыргыз элим сиздерден жардам сурайм. Ушу неберемдин бактысына, биздин бактыбызга, укалардын бактысына ушу кызым жакшы болуп кетишине кыргыз элим сиздерден суранарым. Кайтыра карабай жардам берип коюңуздар. Көп түкүрсө көл болот дейт. Сөөгүчү чугун алмаштыруу же орусча айтканда пересадка костного мозга операциясы Индия жергесинде $30,000 баштап бейтаптын абалына, оорусуна жараша жогорулай болот. Мындай каражат өздөрүндө жок экенин Гүлназдын бир тууган иниси айтып, ошол себептен кайрымдуу мекендештерге кайрылып жатканын айтууда. Өзүбүз биринчиден бардын бакыты Алла үчүн болсун. Ошол Алла Таала Кур'ан-ы Каримде хулукан инсан тойфан инсан албетте алсыз жаратылган. Алла Субхана инсан баардык инсан алсыз кылып жаратылган. Сиз бир албетте алсыз биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Ошондуктан биз эжем ооруп калгандыгын укканыбызда өтө биз дагы аракеттендик, эч кимден аракеттенип иштедик, колубуз келинче иштеп аракет кылып аттык. Алла Субхана берген жакшылыктарды неме кылып аттык. Алла Субхана бизге канчалык немат берген болсо, ошонун баардыгын колдон келиште биз өзүбүз эжеме канчалык ажырлык алып келдик, больницаларга алып бардык, баардыгын алып бардык. Ошонун баардыгын өзү карат өзү менен кылып жаттык. Элдер да жардам берип жатышты. Баардыгынан Алла ыраазы болсун. Ошол бир тууган эжем болгондон кийин өзүм донор берип берем да. Өзүм менен эжем, өзүм менин бир тууганым. Сөз Алла Субхана баардык бир туугандар, баардыгы момунда бир тууган дейт. Ошондуктан бул менин бир тууган эжем болгондуктан, бир кандан жаралгандыктан сөзсүз мен өзүм Алла үчүн өзүм донор берүүгө мен даярмын. Ушул эжем ооруп калгандыктан бул Бишкекте баардык эмелерге барып көрдүк. Бул оорунун ушундай бир гана кан куйдуруу менен гана ошентип жашай алат деди. Эгерде бул жакта болгонубузда биз баардыгыбыз деле ушу колдон келинче жардам берет элек өзүбүз деле. Бирок ушундай чоң суммада Индияда ушундай чоң врачтардын себепкери менен ушу жак алып барууга биз ушундай чечим кабыл кылып, ушундай элден жардам суроого биз ушундай жардам сурайбыз. Ошо Алла Субхана Тааланын жардамы менен сиздерди себепке кылып, ушу эжем айып кетсе деген жакшы үмүт менен ошол жерде отурабыз, сиздерге кайрылып отурабыз. Пайгамбар саллаллаху хадисте айтат: "Ла ярхамун наса, ярхамуллах." Ким адамдарга ырайым кылбаса, Алла Таала аларга да ырайым кылбайт дейт. Ошон үчүн бир туугандарым, өзүмдүн эжем, өзүмдүн бир тууганым. Ошондуктан элдер сиздер ушу эжем ырайым кылып койсо, Алла Субхана Таала сөзсүз бул дүйнө акырет бактылуу кылат. Ошондуктан бул эжеме 5 сом сомдон болсо да жардам берип койсоңардан биз сиздерден суранып кетебиз. Апам жакшы болуп кетсин, шайбасын, кан куйдурсун, кан куйдурбасын, да этпесин. Ой, молодец. Мындай абал биздин башыбызга келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул видеону көрүп жаткан ар бир жаран кайрымдуулук дегенди жакшы түшүнүп, кол сунуп келген мекендештер эмеспи? Келиңиздер, кайрымдуулук жолунда бирге сапарлаш болуп, Гүлназ мекендешибизге колубуздан келген жардамыбызды берели.